Assalamu alaikum tug'anlar, mekendештер. Бүгін 8 ноябрь. Мен Алтай кыргызы Данияр. Аябай көп чалуулар болуп, Алтай жөнүндө маалымат алам деп чалгандар аябай көп, жазгандар да көп. Көбүнө албетте мен жооп бере албайм. Себеп колумда бошобойт. Маалымат үчүн эле чалгандар көбүнчө чалышат. Ар кандай райондорду көрүп, Авито деген сайт менен издеп, үйлөрдү көрүп жатат. Албетте бул жакшы. Карап, кандай 50 миң, 70 миң, 100 миңдик үйлөрдү көрүп, 100 миңдик үйлөрдү көрүп, кызыгып алам деп, анан кайра өздөрүнүн кандай десем коркунчулугу мененби, албетте ар бир адамдын коркунчулугу болот. Бул эң жаман бир сезим, адамдын сезими эң жаман нерсе. Ошого байланып калсаңар, коркунуч менен жашап калып, көп нерседен бар жок тоскоолдук болуп, ишиңер башталышы кыйын болот. Анан коркунучтун бир эжеси бар, күмөн. Ошол сомнение, күмөн. Ал жок жерден эле чыга калат. Сиз билбесеңиз дагы, билсеңиз дагы ар нерседен күмөн көрө бересиз. Ошол сизди кылган кадамдарыңызга, албетте кылайын деген кадамдарыңызга же эч болсо ой пикир жүргүзгөнгө, эркин жүргүзгөнгө тоскоолдук кылат. Ушул эки жаман нерсе бар адамдын, ар бир адамдын ичинде. Бул коркунуч, страх и сомнение, коркунуч жана күмөн деп айтылат. Менимче которулушу ушундай болуш керек. Бул эң жаман нерсе. Ошого Авитону көрүп туруп, албетте мага чалышат окшойт. Себеби ошол биякта жүрөт деп балким билет андай жерлер. Мен көп жерлерди, райондорду билип туруп, только маалымат катары билем. Кээ бирки жерлерине баргам, албетте башка көп райондоруна барган эмесмин. Ал жактын акыбалы кандайлыгын билбейм. Бирок мындай расположениялары кандай жерде, саз жерде же суу басып кеткен жерлери, дарыялары көтөрүлүп, суу басып кеткен жерлери маалыматым бар. Ал дагы кадимкидей Google'га кирип же Яндекска кирип эме кылсаңыздар толук маалымат чыгат. Бирок үй алыштан алдын бир эскертүүлөрдү айтып кетейин. Анткени мен себеп болуп көп адамдар Алтайды райондорунда үйлөрдү ала баштады. Көп адамдар, менимче азыр 150 адам Алтайдын ичинде жүрөт. Авитодон эле табып коюп үйлөрдүчү. Бул жакшы. Бул аракетте берекет дейт. Ар бир кыймылыңар албетте бир нерсе менен жыйынтыгы чыгат да. Жакшылык же жамандык жыйынтыгы менен чыгат. Бирок токтобош керек, жыла бериш керек. Менден сиздерге бир сунушум. Бир нерсени кылар алдын маалымат алып туруп, же жооп бербесем өзүңөр интернет аркылуу издеп, кандай эмне кылыш керек, эң биринчиси, эң маанилүүсү, сиздер эмне ниет менен келдиңер ушул районго? Малга караганыбы, же жер айдаганыбы, же мөмө жумуш кылганыбы, же мал карайм десеңиздер, албетте эң маанилүү нерселерге байкаш керек, караш керек. Бул ошол айылда же эң жакшысы айылда болуш керек. Ошол айылда фермерлер барбы? Кандай фермерлер? Чөп даярдаган фермерлер барбы? Болсо канча сомдон? Анан сиз ошол жактан үй алсаңыз, ошол фермер менен жолугуп, алдын ала чөп саткан адамдар сиз үчүн, сиз көчүп келсеңиз, сиздин малыңызга чөп даярдап береби, даярдап бербейби? Анан чоң фермер барбы? Буудай, арпа тиккен, анан ошону сиздерге сатабы, сатпайбы? Корм маселеси барбы, жокпу? Эң маанилүү нерселер ошол айылда мал чарбачылыкка келем деген адамдарга райондордо, айылдагы көчүп келсеңер, айылда ошол адам же ошондой фермерлер болуш керек. Ал жок болсо, сиз башка кошуна айылдан алып келиш жол кере болуш керек. Расход кыласыз. Бул өтө кыйын нерсе. Бул Россияда
сиз үчүн эч ким бир нерсе бекер кылып бербейт. Биздин Кыргызстанда дагы кылып бербейт. Ошондуктан сизде акча берсеңиз дагы кылып бербейт. Кыргызстан менен Россияда бир аз айырмасы бар. Бул үйүндө бүт техникасы болсо, тракторлору болсо дагы өзүнүн жумушуна алынган, өзүнүн жумушуну кылыш үчүн алынган техника. Алар эч качан акча берсеңиз дагы кылып бербейт. Бул менин тажрыйбам. Биздин бияктан көргөн маселелер, биз жашап атып көргөн, такалышып, кагылышып ушундай маселелерге кагылган.